Кыргыз тили 11-класс сиздер менен бирге кыргыз тили жана адабият мугалими Бекеева Гүлшанай Сапаралиевна. Дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын, саламатсыңарбы балдарым. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Анда эмесе силер менен бүгүн өтүрүүчү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Менин окуучуларым күндөй күлүмдөп турушат. Анда эмесе балдар, баарыбыз күнгө окшоп жагымдуу жылмайып коелу. Бүгүнкү жаңа темабыз сүйлөмдөрдү толуктоо. Сабактын максаттары. Биринчи, билим берүүчүлүк, сүйлөмдөрдү толуктоону үйрөнөсүңөр. Экинчи, өнүктүрүүчүлүк, сүйлөмдөрдү толуктоо менен бирге оозеки кебибиз ой жүгүртүүбүз өсөт жана зээндүүлүгүбүз артат. Үчүнчү, тарбия берүүчүлүк, талыкпай окуп эмгектенүүгө жана алган билимиңерди турмушта колдоно билүүгө үйрөнөсүңөр. Көрсөткүчтөр. Биринчи, теманы түшүнүп, өз алдыңарча сүйлөмдөрдү толуктай алсаңар. Экинчи, өз алдыңарча 3-4төн мисалдар келтирип, өз оюңарды далилдей алсаңар. Үчүнчү, ар бириңер кунт коюп, түшүнүп уксаңар, бири-бириңерди сыйласаңар. Сүйлөмдү толуктоо. Сүйлөмдөрдү толуктоодо берилген варианттардагы сөздөрдүн мааниси жагынан эң туура келгенин белгилеп толуктайт. Сүйлөмдөрдү толуктоо бөлүмү айтылган ойдун ар кайсы бөлүктөрүнүн ортосундагы логикалык байланыштарды түшүнүү жөндөмүңүзгө, сөз байлыгыңызга баа берет. Туура жоопту катары менен кеткен бир гана кыстырма удаалаштыгынан табуу зарыл. Туура жооп иретинде ар башка катарлардан ар кайсы сөздөрдү талдап алууга болбойт. Буга бир мисал. Жоголгон бала жоготкон эне. Көрүп турасыңар балдар, бул жерде боштуктар бар. Боштуктарга варианттар берилген. Ошол варианттардагы кайсы сөздөр туура келсе, ошону коюп көрөбүз. Варианттар: Асы кыйналса күтө берет, Б табылса издеп жөнөйт, В келбесе унутуп калат, Г ыйласа эстен таят. Кана ойлонуп көргүлөчү балдар, кайсы вариант туура деп ойлойсуңар? Анда эмесе мен туура жоопту айтайын. Жоголгон бала ыйласа, жоготкон эне эстен таят. Демек, бул сүйлөмдө Г варианты туура келди. Экинчи мисал. Адам баласы канчалык болсо да бир күнү кетиши толук мүмкүн. Варианттар: сараң А сараң бутуна туруп, Б ызакор таарынып, В жаман оңолуп, Г күчүрмөн тыңып. Ойлонуп көргүлө балдар. Кайсы бирин туура деп ойлойсуңар? Анда эмесе балдар, ойлонуп көргөн болсоңуздар, мен туура жоопту айтайын. Адам баласы канчалык жаман болсо да, бир күнү оңолуп кетиши толук мүмкүн. Демек, бул сүйлөмдө В варианты туура келди. Кийинки тапшырмабыз балдар, аналогия, башкача айтканда окшоштуктар боюнча. Силер менен буга чейин биз окшоштуктар боюнча көптөгөн мисалдарды иштегенбиз. Биздин бул окшоштугубузда үлгүлүү жуп, бут кийим майлуу экен. Анда варианттар менен таанышабыз. А казан көлүү, Б сакал алуу, В чаң сүртүү, Г тиш щетка. Кана балдар, кайсы бирин туура деп ойлойсуңар? Ойлонуп көргөн болсоңуздар, туура жоопту айтайын. Бут кийим майлуу, тиш щетка. Демек, туура жооп Гсы болду. Бышыктоо. Демек, балдар,
сүйлөмдөрдү толуктоодо варианттарда берилген сөздөрдүн мааниси жагынан эң туура келген сөздөрдү коебуз. Үйгө тапшырма. Изилдөө ушунчалык өткөрүлүп, натыйжада каралбаган бир дагы маселе калбады. А. Арт тараптуу. Б. Кызыктай. В. Башаламан. Г. Үнөмдүү. Кийинки тапшырмабыз окшоштуктар боюнча. Үлгүлүү жуп, ийнелик ташбака. Варианттар: А. Көпөлөк арстан. Б. Самолет сагызган. В. Тик учак танка. Г. Чиркей аэроплан. Балдар, эмесен бул тапшырмаларды үйүңүздөрдө өз алдыңарча ойлонуп, даярданып көргүлө. Антемесе саламатта калгыла.